Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alaga cheksiz maqtovlar bolsun. Janaqargı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah'ın salamı jana salavatlar bolsun. Bul okuyany Jalalabaddык bir eje aytып bergen ele. Жүрөгүндө кыпындай иманы бар адам бул окуядан таасирленип, көзүнө жаш алуусу анык. Анда эмесе окуяны эжекенин өзүнөн угалы. Мен да Россия жергесине тирүүлүктүн айынан жумуш издеп келип калдым. Өзүм намаз окуйм. Аял киши болгондугумдан ылайыктуу жумуш издедим. Көчөдө жүрбөй турган, түндө калып кетпей турган, колду муздак сууга салбай турган жумуш болсо гана деп Кудайдан сурандым. Акыры таптым. Bir кемпирди карай турган болдум. Балдары ар жакта иштегендигине байланыштуу апасын караганы адам издешкен экен. Ушул жерде орустар адамгерчиликтүү, өтө честный деп оозу түтөп тамшангандарга эки ооз сөзүм бар. Адамгерчиликтүү болсо курсагында 9 ай кыйналып көтөргөн, эрезиге жеткенге чейин ысык сууга калып чоңойткон балдар кыздары өз ата-энесин караса болбойт беле. Апа дагы балдардын мээримине муктаж эмеспи? Жанында bir куюм чай ичип, апа деп сырдашып олтурганы ар күнү $1,000,000 жөнөткөндөн жакшы эмеспи? Сөздүн кыскасы ошол күндөн тарта кемпирди үйүндө карадым. Кемпир да кээде арак ичип алмай адаты бар экен. Ошондуктанбы үйдүн ичи да ириетсиз болуп, жыттанып да кетиптир. Белди бекем бууп, үйдүн кычыктарына чейин жууп тазалап, айнектерди ачып, үйдү таза аба менен желдеттим. Үйдүн ичи мурдагыдан жакшыраак көрүнүп калды. Намаз окусам баягы кемпир бул жерде намаз окуба, сен Россия жергесинде турасың, билесиңби деп тийишет. Мен бул сөздөрүнө маани бербестен, өзүмдүн ишимди так аткарып, кемпирди өзүмдүн апамды карагандай карачумун. Ар намаз окуп болгонумда ал менден Кудай бар экенине, өлгөндөн кийин жашоо бар экенине ишенесиңби? Ал жакты ким көрүп келиптир деп кекетип суроо узатчу. Мен сөздөрүнө терикпестен исламдан билгенимче айтып берчүмүн. Жана бул иш бейишке баруум үчүн гана, Алланын ыраазычылыгын табуу үчүн гана деп жооп берчүмүн. Мен да көп деле билбейм. 5 убак намаз окуу парз экенин, бейиш тозок бар экенин, кыяматта кайра сураларыбызды жана башка кээ бир мага тиешелүү илимге гана ээлем. Ошентип күндөр өттү, айлар өттү. Bir күнү тамак ашын даярдап, кемпирдин алдына коюп, намаз окуйун деп жоолугумду салындым. Кемпир айтты: "Сен жаман мусулмандардан экенсиң. Эмнеге? Өзүң эле бейишке кире бербестен мага деле үйрөтпөйсүңбү? Мен да бейишке баргым келет. Сен өзүңдү эле ойлогон ач көз адам экенсиң" деди. Мен чындап эле ушул кемпирди исламга чакыруу тууралуу ойлонуп көрбөптүрмүн. Мусулмандарга гана даават кылат деген ойдо жүрүптүрмүн. Кийин мен айттым: "Эми сиз башка динде болсоңуз, сизге кантип ислам тууралуу айтайын" дедим. "Мен да бейишке баргым келет. Ал үчүн эмне кылышым керек?" деди. "Биринчиден сиз мусулман болушуңуз керек. Ал үчүн ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп келмени айтышыңыз керек" деп түшүндүрдүм. "Менин тилим келбей жатат. Сен мага bir барака жазып бергин. Аны окуп кайталайын" деди. Мен издеп bir кардон кагаз таап, ага чоң кылып жазып, дубалга жармаштырып койдум. Ал "Колума кармап окуйын" деди эле. Мен: "Ай, бул деген жазуу жөнөкөй жазуу эмес. Сизге кармап окуганы болбойт. Сиз кээде аракты ичип алат экенсиз. Ошондуктан муну урмат кылышыбыз керек" деп колуна бербедим. Ал кемпир дубалда илинип турганга карап, келмени кайталайт эле. Ал бул келмени кайталап жатып, көз жашын тыя албай ыйлап баштады. Жана ал качан бул келмени кайталаса, көз жашы эрксиз акчу. Кээде жаш баладай ыйлап жиберчү. Мен анын келменин кайталаганы үчүн ыйлаганын көрүп таң калчумун. Мен ошончо бул келменин кайталасам да, бирок bir тоголок жаш чыкпаптыр. Чынында бул ыйман келмесин жүрөктөн айтып жаткан адамдын көз жаштары эле. Мына ушул күндөн тартып, дааватты мусулмандарга эле эмес, мусулман эместерге да кылса болот экен деген ишенимге ээ болдум.
Бирок бул окуядан көп өтпөй, мен кемпирди таштап башка жака кетүүгө туура келди. Кемпир кетпе деп көп суранды. Балдары чалып, айлыгыңызды да көтөрүп берели дешти. Бирок мен кетишим керек эле. Ошентип ал жактан кеткенден кийин, бир нече айдан кийин баягы кемпир каза болгондугу тууралуу маалыматты уктум. Кийин ал кемпирди түшүмдө көрдүм. Өтө кооз, салкын жерде ап-апак көйнөк кийип алып, мага карап, "Сага рахмат, мени куткарып калдың", деди. Ошол күндөн тартып мен өзүмдү бактылуу сезе баштадым. Себеби менин бир арзыбаган аракетим үчүн бир инсан тозоктон кутулуп калды. Окуя ушул жерде бүттү. Эжекебизден Аллах ыраазы болсун. Бирок угуп жаткан мусулман бир туугандарыбызга айтаар сөзүбүз бар. Аялдарды чет мамлекетке жөнөтүп, аларды коргулбайлы. Аялдар иштеш үчүн жаралган эмес. Алар бала төрөп, аларга туура тарбия берип, динди үйрөтүп, коомго мыктыларды чыгарыш үчүн жаратылган. Эркектер аларды багуу үчүн, кемчиликтерин толуктоо үчүн, аларды коргоо үчүн жаратылган. Иштегенден башка арга жок болуп калган күндө, анда күйөөсү менен же балдары менен чогуу иштесин. Өзү жалгыз кетпесин. Экинчиден, кайсы жерде болсо да Кудайдан коркуп, такыбалыкты карман. Исламды чырайлуу, хикмат менен жеткизгенге аракет кыл. Дааватты негизи мусулман эместерге кылынат. А мусулмандар өздөрүнүн арабасын өздөрү тартууга милдеттүү. Кичинекей жакшылыкты кичинекей көрбөгүн. Балким ошонун себебинен бир адам хидаятка келип калуусу мүмкүн. А бул дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерседен жакшыраак. Алла Таала баарыбызды бул дүйнө акырет бактылуулардан кылган болсун. Мына ушундай башкаларга үлгү боло турган, адамдардын хидаятка келип калуусуна себепчи болгон ар кандай окуяларды элге чагылдырып берүүгө даярбыз. Биз менен байланышыңыздар. +996 776 56 29 56 WhatsApp. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху.